9 передозировка же баңгизатын ашкере колдонгондон кийин тез жардам кызматкерлери Халил Рафатинин өмүрү үчүн күрөшүп жатышты. Айласын таппай калган медиктер дефибрилляторду колдонгондон кийин гана Халил өзүнө келген. 2003-жылы 33 жашында Лос-Анджелестин көчөлөрүндө тентип жашаган. Кокаинсиз өз жашоосун элестете албаган. Салмагы 49 килограммды түзүп, терисинин көп бөлүгү язва менен капталган адам эле. Мени ушунчалык көп жолу камашкан. Азыр жада калса эстеп санап бере албайм. Мен наркоман болчумун. Ушунчалык катуу ооруну сезип, уктай да алчу эмесмин деп өзүнүн айтканы бар. Башка түшкөн бул балээден арылгысы келип, көп жолу аракет кылган. Бирок мындай эрдик колунан келбей жүрүп, 9-жолу дозаны ашырып жибергенде гана жашоосун өзгөртүшү керек экендигин түшүнгөн. Жашагысы келсе, кечиктирбей өзүн колго алып, оор кадамдарды алдыга ташташы керек болчу. Халил реабилитациялык борбордо 4 ай дарыланып чыккан. Ошол убактан бери ал эч качан баңгизатка жологон эмес. Жаңы турмушту баштоо менен Халил бир гана наркотиктерден арылбастан, ийгиликтери ушунчалык чоң болуп, Калифорниядагы өз бизнесинин өркүндөп өсүшүнөн кийин миллионер болууга жетишкен. Чынын айтканда анын жашоосу жомоктон алынгандай эле. Туура тамактанууга багытталган анын компаниясы Sun Life Organics деп аталып, ишкердин бир жылда саткан товарларынын баасы 6 миллион АКШ долларын чапчайт. Анын продукциясы 6 кафе-барда сатылат. Түрдүү шире суусундуктар жана жеке өзүнүн кийим-кече линиясы да бар. Андан сырткары сатуулар компаниянын веб-сайты аркылуу да активдүү ишке ашырылып, башка өлкөлөрдө да ишмердүүлүктү өркүндөтүү пландары коюлууда. Азыр Халил 50-гө келип калды. Анын жеке учагы да бар. Картон коробкаларын алдына төшөп, көчөлөрдө темселеп, түнөп жүргөндөн бери канча деген оор жана узак жолду өткөнүн элестетип көрсөк болот. Халил Рафатинин өмүр таржымалы тууралуу укмуштуудай бир курч сюжеттеги Голливуд тасмасын тартса деле болчудай. Ал борбордук батышта, Огайо штатында төрөлгөн. Апасы польшалык еврейка, атасы мусулман киши. Халилдин бала чагы оңой эмес өткөн. Эч кандай билим алууга жетишпей эле мектепти таштап, көп өтпөй вандализм жана дүкөндөрдөгү уурулук боюнча кармалып, биринчи жолу камалган. 1992-жылы 21 жашка толгондо Халил Лос-Анджелеске кино жылдызы болууну эңсеп көчүп келген. Анын актерлук карьерасы оңунан чыкпай калган. Бирок ал жергиликтүү музыкалык топтордо ойноону баштап, жашоосуна автоунааларды жууп тазалоо менен нан таап турган. Ал Элизабет Тейлор, Джефф Бриджес жана Guns N' Roses тобунун гитаристи Slash үчүн унааларын жууп жүргөн. Бирок андан көп өтпөй баңгизатына баш оту менен кирип, өз жашоосун көзөмөлдөй албай калган. Мындай жоругу андан ары өнүгүп кете берип, көчөлөрдө түнөп, жаңы дозасын убагында колдонуп турушу үчүн баңгизаты менен алыш-бериш кылып, өлбөстүн айласын көрөт. 9-жолу дозаны ашыра колдонгондон кийин анын жашоосу оң жакты көздөй оңоло баштаган. Албетте баңгизаттын жардамы менен эмес. Реабилитациялык борбордон чыгып, бир убакта бир нече жумуштарда иштей баштайт. Ал Малибудагы реабилитациялык борбордо иштеп, унааларды жууп, иттерди сейилдөөгө алып чыгып, багбанчылык менен дагы жанын багып турган. Мен бир аз акча чогулта алдым. Жумасына 7 күн, күндө 16 сааттан иштеп жаттым деп өзү эскерет. Огайодогу эски досуна жолуккандан кийин Халилге жаңы идея келген. Ал жер жемиштерден жеке өзүнүн ширесин иштеп чыгуу ою эле. Ал бул тармакты жакшы билген адам эле. Мага түрдүү витаминдер, органикалык өндүрүмдөр жана ден соолукка пайдалуу болгон супер азыктар тууралуу көп айтып берди. Мен ал убакта өзүмдү жакшы сезүүгө жардам берген, анын ар бир сөзүнө кулак төшөп жаттым деген Халилдин сөздөрү бар. 2007-жылы ал коркпостон бир үйдү ижарага алып, өзүнүн реабилитациялык Rivera Recovery атындагы жайын ачкан. Анын кардарлары ай сайын $10,000 каражатын төлөөгө дарамети жеткен адамдар болгон. Жаңы ачылган реабилитациялык борборундагы пациенттерге Росомаха аталышындагы жемиштер миксин ойлоп тапкан. Ал шире өзүнүн курамына Перуда өскөн мака өсүмдүгүнүн майда бөлүкчөлөрүн, бананды жана ары сүтүн камтып, дарылык касиетке ээ болгон. Андан бир нече убакыт өткөндөн кийин бул шире ичимдигинин атагы реабилитациялык борбордун чегинен алдаганча алыска кетип, адамдар Халилге телефон аркылуу байланышып, бул ширени сатып алууга кызыктар экенин айтып жатышты.
суроо талаптын жетиштүү деңгээлде экендигин аңдаган соң 2011-жылы ал өзүнүн эң жакын досу жана сүйлөшкөн кызы менен Sun Life Organics аттуу компаниясын негиздеген. Жеке өздөрүнүн эле каражаттарын пайдалануу менен компания биринчи дүкөндү Малибуда ачкан. Халилдин айтымында бул чоң жетишкендик болгон. Биринчи эле жылы алардын сатуулары 1 миллион АКШ долларын түзгөн. Бүгүнкү күндө компаниянын 6 кафе барында 200дөн ашык адам кызмат кылат. Эми аякта жогоруда айтылган ширеден сырткары ден соолукка пайдалуу тамак аш жана футболкалар менен толстовкалар да сатылат. Нью-Йорктогу Deutsche Bank бөлүмүнүн серепчиси Роб Назаранын пикиринде, Халилдин тарыхы мүнөзү күчтүү адамдын таржымалы. Албетте анын жашоосунда башынан кечирген түрдүү кыйынчылыктарды жана сыноолорду алганда, мындай жетишкендикке эрки күчтүү адам эле жетмек деген бүтүмгө келсек болот. Сенин билимиңдин кандай экендиги, кесиптик тажрыйбаңдын бар же жоктугу ийгиликти аныктабайт. Сени алдыга түртө турган бул мүнөзүңдүн бекемдиги, чечкиндүүлүгүң жана дымагың деген сөздөрдү Роб айтып өткөн. Sun Life Organics компаниясынан сырткары Халил реабилитациялык борбордо иштеп, Малибуда жеке йога студиясын ачууга да жетишкен. Жада калса 2015-жылы ал өз автобиографиясына байланыштуу «Мен өлгөндү унутуп калгам» деген китебин басып чыгарган. Мен өзүмдү укмуш бир акылдуумун деп эсептебейм. Бирок менде жашоого болгон жан талашкандык бар. Эгер мен кайсы бир ишти аткарууну баштасам, аягына чыгармайын таштап салбайм деп Халил Рафати өзү айтып келет. Мына достор, биз көрүп жүргөн укмуштуудай кинотасмалар деле жашоодон алына турганын көрдүк окшойт. Халил өз жашоосунда саздан чыгып көккө жетти десек жарашат. Анын окуясынан бир гана өз максатыңа умтулуу ийгиликти бере тургандыгын байкай алдык. Мындай кызыктуу жана адамды ойлондуруп алдыга түрткөн чыгарылыштарды The Кыргыз каналынан өткөрбөй көрүп туруңуздар. Анан албетте каналга жазылып коңгуроону басып коюңуз.